Эми замке 1-сентябрь Кыргыздын улуу таланты биздин Жамбор акебиз, бир тууганыбыз, рухий тууганыбыз, устатыбыз калем кармагандардын кийинки Алым Токтомушевдун туулган күнү кайран Алыкең şu күз башында төрөлгөн экен, Жумгалда. Анын өзү балалык кезин аябай тамшанып кеп кылчу эле да. Жанагы чоң энесинин колунда чоңойгон да көбүнчө. Анан ал абдан ушул Толгонайдын образындай болгон киши экен, жанагы өзү кайраттуу ошо кишинин көп айтар эле. Эми Алыке жөнүндө кыскартып айтканда, мындай жумгактап бүкүлүп айтканда, Алым Токтомушев кыргыз адабиятында интеллектуальный талант да, орусча айтканда, интеллектуальный талант. Саналуу интеллектуальный таланттардын бири Алыкең болду. Эми тетиги окуган бар, эми дүйнөнүн адабиятын окуп, аны синтездеп, өзүнүн адабиятына ошол аралаштырып жазгандар көп эле, бирок ошону өзүнүн чыгармаларын, ошол чыгыш поэзиясы дейбизби, чыгыш адабияты же ооз-эки адабияттын фолклордун изи менен келип, анан батыштын жанагы чоң бүтүн айткан, мындай бир селиком орусча айткан ойлорун алып кирип, ошого айкалыштырган калемгерлер кыргыз адабиятында сейрек да. Ошол маселен ошолордун көч башында Алыкул Мукай кара сөздө, Мукай Илебаев, Алыкул Осмонов поэзияда, анан бериле келсек Узакбай Абдыкайымов мына бир романы менен ошондой интеллектуалдуу калемгер экенин тастыктап кетти ал киши. Анан ушу Салижан эке, кийинки Салижан Жигитовдун, Айтматовго айла жок киши болсо, ааламдык жазуучу. Анан ушул Алым аке ошолордон дагы көп окуганда дагы укмуштай бир башкача түшүнгөн да ушуну. Мен ушу Алыкенин мынабу азыр улам баягы тоо алыстан жакшы көрүнөт дегенде, улам Алыке арабыздан кетип, баягы улам бир жоктоба кишини, сагынычтар кусалык толгон сайын көйдөнгө. Алыкенин ушул көп билгени, анан көп билгенден, көп окугандан, ал кишинин ушул жанагы сенител орусча айтканда бир саяпкер сынчы экенине таң калам да. Ушул адабиятты ушунчалык бир терең, абдан бир жанагы ийне учунда, кыл учундагыдай көрүнүштөрдү жанагы мына художниктер жакшы билет да. Мисалы үчүн бизге караганда художниктер же үнсүз бир укмуштай бир куштун жана учуп бараткандагы канат кагышын бир кармагандай бир тарткан художниктер бар да. Ошол сыяктуу Алыкең да ошол сөз өнөрүнүн ушундай бир кылдай бир канаттын күзүндөй ушундай бир кереметтерин, кубулуштарын сезген, баалаган, анан өзү сиңирип, кайра адабиятында өзүнүн жазган туундуларында колдонгон киши, жаратман киши. Анан Алыкең мына арабыздан кетти, канча болду, эже өтүп кеткенден кийин, Шербет эже өтүп кеткенден кийин эле Алыкең бат эле артынан кетип калды. Анан ушундан ойлойсуң да, Шербет эже, ал көп айттык, бул киши абакта жатканда артынан арзып барып баш кошуп, анан Алыке көрдүңбү, экөөндө тең болгон да. Ушундай улуу махабат экөөндө тең болгон, бири-бирине. Бул эки ашыктын керемети экөөндө тең болгон үчүн ошондой жанагы кийинки турмушу, булардын жанагы эки кочкордун башы бир казанда кайнаганда, мындай айтканда, кайнабайт дейт го. Бул экөө таланттын кочкорлору да, мына экөө тең. Эженин да опсуз чоң таланты болгон, бул киши да чоң талант. Анан экөө бир үйдө жашоонун, анан бири-бирине таасир берип, бири-бирине баягы өзүлөрүнүн таланттарын, бири-бирине шык жана жөндөмдөрүнө бири-бирин байыткан кишилер өзү. Мына ошон үчүн мына улуу Айтматов деле алалычы, өзүбүз дүйнөнү коюп эле. Айтматовдон баштап берки биздин таланттын баары эле аял затын издеген, өзү махабатын издеген да. Ошону чыгармаларында чагылдырган, махабатын издеген да. Бул өзү өнөр адамы сезимсиз жашай албай турганы, бул дүйнө практикасында мына өзүбүздүн өнөр посттордо да ушундай. Анан өнөр адамы махабатсыз жашай албайт, сүйүүсүз жашай албайт. Ошол Алыкең да ошо эже жок жашай албады. Бат эле кетип калды. Мен ушундай түшүндүм кийин. Анан кийин эми Алыкемди бүгүн эстегенде
bu kişi aşkere okup alıp janagı özünün gana emine kelgende ошол bir sarang mamile hesap koydu. Bolboso emне деген сал жол бүгүн менен эле укмуш чыкканда бул киши жол бүгүн деген менен чыкканда эле ошол кандай акын экенин, кандай жаңычыл акын экендигин ошол Жупкадай китеби менен далилдеген. Андан кийин деги бир китеп чыгарган жок бул. Жолдогулар деңиз. Жолдогулар деген. Жол бүгүн жолдогулар. Жол бүгүн деп кийин баягы Эшимкандын насабасында жазды да. Эшимкан өзү мына Алым Токтомушев деген китепте ошол өзү тамшанып жазыптыр мына ошол Мелистин дагы эскермесин окуп койчу мен мына жакшы жазган экен азыр окуп отурсаң. Кыргыз бир китеп чыгарса эле тарыхта калам деп ойлойт. Маңдайга матай койгондой бул сөз асыз саке, эсиз сакеники Жигитов дейт. Бирок башымды ташка койгуласам да кайдан тарыхта калмак элем деген кыргыз бар. Жапжалгыз кыргыз. Ал Алым Токтомушев. Ал эке ушул жашка келгени айды да жазды, жерди да жазды, көрдү да жазды, окту да жазды, чокту да жазды. Алар күнүмдүк басма сөзгө күргүчтөп жарыяланып келет. Бирок китеп кылып чыгарбай атат. Бирин экинчи жыйнактарын эсепке албаганда себеп тарыхта калбайм дейт. Биз айттык, тарыхта каласыз. Жол бүгүндү жатага алып окуп аткан кыргыздар окуйт деп ушул жыйнагын чыгарып салдык. Чыгарганга каржы таап берген Акун фирмасына анын жетекчиси Чыныбай Турсунбековго алкыш айтабыз. Окуп көргүлө, ой сезимиңизге сөзсүз от таштайт Мелис Эшимканов сентябрь 2007 жыл дейт. Эми Чыныбай дагы өтүп кетти, кайран Чыныбай да кечээки пандемияда. Эми ал кем ушундай бир жол бүгүн дегенде кийинки жазгандар мына публистикада бир башкача өңүт, башкача чабыт, башкача айдың алып келди кыргыз журналистика өнөрүнө. Эми мына акын катары бул акын катары туулган киши да өзү кыргызга мен ушундай туюмдамын. Ал экенин укмуш саптары бар да. Ушул жагынан толук ачылбай кеткен арман. Болбосо мына ырлардан мен мисал окуп берейинчи. Күтүү дейт. Кар кетпес кайрылыштан кайтышат кайра куштар. О билем ортобузда белгисиз байланыш бар. Байланыш жашоо кардай, нурлардай асабадай, күйүттө бийик канча күтүүгө жазаланган. Келесиң менин издеп, кекенич кериң иште, эшилип төккөн жамгыр эскиреткөнүмүштөй. Турпатың туманданган тосмолор дубалдарда ыраактайт. Сен каласың, мен калам, турам карап. Кездерден убакыттан көздөрүң ыса жуткан, жан эмес бүткөн сүйүзүң кумардан кусалыктан. Ашташкан жолубузда, колубузга жарашат о жараткан, оюбузда. А неге жанат көздөр, ат жөнсүз жашоо күсөп, бул күтүү кайдан келди, бул күтүү качан бүтөт дейт. Эми да берере. Жылтырайт издер али, жылаажын шүйдүрүмдөй, таалайдын таңдарында, тагдырдын күйгүмүндө жылтырайт издер али дейт. Мен үзүндө окуп атам. Өткөн чакты кечки шаңдай ойготуп, келер чакты кармап ойноп зат өңдүү, ырлар жашайт балдарындай ойноштун, жер үстүндө жашоо аларга закондуу. Тутандыңар бут алдында титандын, азыр титан бутафорлук тек гана, жашаш үчүн күн жамынып учалгын, учуш үчүн керек ол кош канат. Канат керек, каруу керек, көз керек. Караңгылык чексиз нурлар түз сызык, керек сага эч керексиз нерселер, жүрөк керек жазаланган Сизифтей. Обол сага мейкин эмес жол жоктой, бут коерго бүт чегара контурлар, сабыр гана сынайт сени аңдоостон, чыгат баары чыңырыктай онтоодой. Саптар сапка, сөздөр сөзгө жоголот, көз көрүнө көздөгөнү башка жак, сен каласың белгисиздик оронуп, дал ушундай туман басат асканы дейт. Ал тирүү жүрөт, сулуу кыз сүйгүсү бар, күлүк ат мингиси бар, алгыр куш бүркүт сыңар, асманда бүргүсү бар. Ал өлүп жатат, тебелеп жатат аны, тирликтин чуулганы, аттардын дүбүрттөрү, сулуунун кыңылдагы, канаттын шуулдагы дейт. Эми ал экен бир да жолу мен таң калдым, канча бул кишини шынарлап ээчип, жолдош болуп, аке дос, үкө дос болуп
şarap içip eğen yerlerde de жүрдүк. Bir жолу да өзүнүн чыгармачылыгы жөнүндө кеп кылганын билбейм да. Ушул айтчу эмес. Мен кеп кылып көрсөң эле күлүп эле башка жакка алаксытып эле анан ушул дүйнөлүк адабиятты кеп кылып көрсө ошол абдан бир өзүн таанып жанагы жазгандарынын бир мындай ал текеберлик эмес. Өзүн өзүн чанып ошо жаңы жол күн сайын жаңы жол издеген киши экен да. Жана Айтматов айткандай адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу дегендей алымга күн сайын акын болуу кыйын болгондо ошон үчүн жазбай, ошон үчүн кайран киши көп ачылбай кетти. Бирок алымды окуган сайын моно Кенедей китеби өзүнүн көзү тирүүсүндө чыккан да. Ушул Кенедей китеби биринчи китеби. Ушуну кайра ачып окусаң эле ушу катмар ойлор жатат экен да. Мына классиктериң ушундай экен. Өзү булар өлүп алып эле тыныч жата берет экен да, тирүүлөрдү бизди жон койбойт экен сакен. Булар уюп жаткан эле кенч экен, ушуларды ачып берсек, Алыкем өлбөйт өзү. Алыкем баягы бир аксакал алдында небересин ойнотуп жатып, мындай ойноп отуруп, анан небереси айтыптыр. Ата качан өлөсүң деп баягы эркелейт да небереси. Анан абышка сакалын салап, балам, сен өлгөндө өлөм деген экен. Ошондо тиги келини, уулу жаман көрүп чочуп кетсе, анан аксакал кайра айтат дейт жайбаракат. Балам, мен сен жашап турганда мени көрүп турасың, ошо сен жашап турганда мен өлбөйм да. Сенин элесиңде жүрөм, мен өзүм көрдө жатсам да сен элесиңде жүрөм. Ошол сыяктуу Алыкем биз турганда эч өлбөйт. Анан сөздөрү болсо кылымдар жашай бере турган керемет саптар.